Булар милиция. Свердловский район. Мынандай. Осмонкулова жээк жолунан северден направление кармалды. Документ жок. Айдоочулук төлү жок. Түндүк Сіздерден кечирим даже сурадым го. Мас болуп айдап жүрдүм деп. Мас болуп мен да крышам кетти да айдайм деп жинди болом дедим. Айдоочу конuşma. Анан мен сени кандайча уят кылып, мен өзүм кызматымды кылып атам. Жок, байке, Сен мени уят кылып атасың. Мен сени эмне уят кылып? мен силерди уят кылган жокмун, мен биякта айтып атам. Видеокамераны айтып атам. Мен силерди айтып атам да. Чагындырат, тартат. Мен тарткылап, жугулап, эне эле жакта байке анан. Кармоо, байке. Түштүр бол де. Кармоо. Түштүр бол. Кармоо. Өзүң кармансаң да. Хорошо, байке. Мен бакып экен чалып сүйлөшкөн. Билетсе, өтүңөр, эртең жибер. Чүй проспектісі менен батыштан чыгышты карап, автоунаасын башкарып бара жаткан. Текшерген учурда спирт ичимдиги ичкени аныкталды. Бештеке жазылбайт, түшүндүңбү? Игорь Боян, любой сон я. Колбой коюп кебей Албайт деле бирок. Жүзеки кызматтан чакыруу түшкөн. Жүзеки кызматынан чакыруу түшкөн. Барган учурда бул жак каршылык көрсөтүп, жактын кийимдерин чыртып салды, формага. Мен сразу эле бердим го. Сіздерден кечирим даже сурадым го. Мас болуп айдап жүрдүм деп. Сиз азыр келип атасыз. Мен Кудайды карап калып калдым. Үстүндө Аллах бар. Формаларды сал. Айтышпа. Тиякта тарта. Тарта берсин байке. Жогорудагы айдоочу Бексултан кызы Ализа токтоткон учурда каршылык көрсөткөн эмес, андан кийин документтерин сураганда каршылык көрсөттү. Ошол себептен наркология алып барган кезде мас болгону аныкталды. Ошонун негизинде азыр айыптоо унаасын киргизип атабыз. Ализа Бул байке менин сөйлөй койгула. Ализа мени мага техпаспорт бересизби? видеону көрсөтөйлөр. Хорошо, техпаспорт бересизби? Техпаспорт жок, видео фиксация кылайлыбы? Техпаспорт барбы же жокпу? Сүрөп менин Хорошо, эркеңизди көрсөтөйлөр да. Түндүктөн көрсөтүп бердим. Это я была деп мына до сих пор признаю, я была. Десем эле, жак менин немемди айырып салды, деди муну салашты. Видеофиксация есть машины. Снутри, снаружи есть. Мени да сүйрөдү бул байке. Признаю же свою вину, правильно? За рулем кто был? Я была. Вы, да? А почему вы в нетрезвом состоянии? Мас болуп мен да крышам кетти да айдайм деп жинди болом дедим да. Такси чакырсаңар болот. Ошо да башым иштебейт да, мас болчумун, азыр уже солуктум. Она ваша жена, да? Девушка. Девушка. Вы как мужчина же должны были проконтролировать? Мен отелде отургам. Люкс отель деген ошол жерге келип мага чалды. Чалып мен жаным келди. Мен келип уже мен фонарик менен күзүп машинаны уже көрүп аткам. Мен сүздүм дедим. Уже карап атканда булар келди, сотрудниктер. Бул Келип туруп эле аны честь берип мага уже доклад берди. Мен мындай депчи. А мен келгенде эле айтмай, мен за рулем эмесмин деп айттым. Мен за рулем эмесмин. Биякта кызым мен за рулем болчу дегенде эле уже бияктан паспорт машина документтен сураганда мен билбейм дедим. Бияктан кыздан суроолго ана за рулем деп айттым.
Рейд учурунда жол эрежесин бузган бейбаш айдоочулар четинен кармалды. Маселен бул жаш жигиттин башкаруусундагы автоунаа Чүй проспектиси менен Чыңгыз Айтматов көчөсүнүн кесилишине жол эрежесин бузгандыгы үчүн токтотулган. Текшерүү иштери башталганда унаа ээси айдоочулук күбөлүгүн бербей ызы чуу салды. Жол коопсуздук кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбей бир топко убара кылды. Бирок анын бардык аракеттери жоопкерчиликтен кутулуп кетүүгө мүмкүнчүлүк берген жок. Өзүнө тиешелүү протокол толтурулуп, унаасы айып короо жайына токтотулду. Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына 1972 жылы туулган Ж.А. аттуу жаран арыз менен кайрылган. Анда Сокулук районуна караштуу Манас айылынын аймагында жайгашкан сарайдан 21 баш коюнун белгисиз жарандар уурдап кетти деп билдирген. Аталган факты боюнча Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан 2026 жылдын 2-январь күнү кылмыш ишин козгоп, шектүү катары 2003 жылы туулган А.И. жана 1999 жылы туулган И.Ш. жана М.А. аттуу жарандар кармалган. Аталган кылмыш иши боюнча шектүүлөө суралып көргөзмөлөрүндө аталган даректеги сарайга 2025 жылдын 25, 26, 27 декабрь күндөрү мыйзамсыз түрдө кирип, ал жактан 21 баш кой уурдоого түздөн түз катыштыгы бар экенин тастыктап берген. Азыркы учурда жогоруда көрсөтүлгөн 3 жаранга Сокулук райондук тергөө соту тарабынан 2 айлык мөөнөткө камакка алуу чарасы каралган. Мындан тышкары ушул эле мал уурулук фактысы боюнча тергөө амалынан качып жүргөн тиешеси бар жарандар бар экенин дагы маалымдашууда жана иликтөө иштери уланып жатат. Турган жыл айгын 08-04-2003. Жашаган жери Токмок шаары Кегет айылы, Черекчи 30. Муну соттолдуң беле? Эканет. Эмне кылдың эле? Мал уурдабыз. Анан ошо моюнубузга алабыз. Январдан нече? Жылы? Таслантабыз. Жашаган жери? Чолпон. Эмне чолпон? Исхата. Чолпон айылыбы? Толук жооп берчи? Айыл. Чолпон айыл. эмне түшүнөм? Кой менен. Эмне кой? Орда. Каяктан урда? Канча баш? 02-19. Кандай? 02-19. Февраль 19. Жылынчы? 1999. Жашагандар айдын? Станция Ивановка, Сосгородок. Муну соттолдуң беле? Жок, соттолгон эмес. Эме аэропорт жака, Манас аэропорт жака келип барган жолуна сарайга. Ким менен урадың айттың? Мен Ильяс, Алмамбет, Уран, Аманов. Канча 5 жыл келдиңер? Гастан. Канча жыл келдиңер? Канча жол келдиңер ошол бир сарайга? 3 жол. Катарымен 3 катарымен 3 жол катарына келдиңер? 2025 жылдын 27 декабрь күнү Сокулук рейбинин маалыматта калыптоо журналына 1972 жылы туулган Ж.А. аттуу жаран келип арыз менен кайрылган. Ал арызында Сокулук районуна караштуу Манас айылында жайгашкан сарайынан белгисиз адамдар 21 баш коюн уурдап кетти деп билдирген. Аталган кылмышка шектүү катары 2003 жылы туулган А.И. жана ошондой эле 1999 жылы туулган Ш.И. жана М.А. аттуу жарандар кармалган. Аталган кылмыш боюнча шектүү катары суралган 3 жаран Сокулук районуна караштуу Манас айылында жайгашкан сарайдан 21 баш кой уурдап кеткендигин тастыкташкан. Ал уурдалган малдарды тактап айтканда 21 баш койду Чүй облусуна караштуу Ысык-Ата районуна алып барып өзүнүн үйүнө киргизип алып, андан соң белгисиз адамдарга сатып, тапкан акчаларын өз ара Салам алейкум. Милициянт капитан Муратбек Мурстан. Кандайсыз беке? Сиз түшүнүп атасыз да, биз бияка эмне келип атабыз? Сиз негизи эмне ички иштер министрлигинде иштейсизби? Милицияда иштейсизби? Жок, иштейм. Документтерди берип койсоңуздар. Видеону көрдүңүз? Ооба, көрдүм. Мына ушундай унаа коелду, айдоочу келди, толугу менен мойнуна алып атат. Стопсыз беси көрүнбөйдү көп өтөр күлгүрсүгөн таңда. Себебин издеп шындыкты торламаңдар. Биз
кісіді өздері қырсық болса дамдар ми тек басыма бар. Чанган үлгүсүндөгү уна атайын жарык чагылдыруучу маяктар үчүн уна айыпкорго киргизилди. Урматтуу айдоочулар, баарыңар кайрылабыз, жол эрежени сактагыла. Баарыңар кайрылабыз. Мыйзам бузганда биз баарыңарды кармайбыз. Милициянын башкармалары.